Акмарал Нурбек кызы үчүн быйылкы жыл өзгөчө эсте калат. Анткени анын тынымсыз алган билими жогорку окууга тапшыруу үчүн даярданган мээнетинин акыбети кайтты. Ал жалпы республикалык тестирлөөдөн өлкө боюнча биринчи орунду алды. Алтын тамганы 229 упай менен алган Акмарал орто мектепти Алай районунан бүтүрдү. Алтын тамга ээси келечекте IT тармагында адис болууну максат койгон. Бул алтын сертификатты аларыма мен ишенгемин. Өзүмө ишенип, алтын сертификат алам деп тест тапшырганда дагы өзүмө ишенип чыккан болчумун. Бирок бул өлкө боюнча биринчи болгонум бул мен үчүн күтүүсүз нерсе болду да. Өлкө боюнча биринчи болгонумду укканымда аябай сүйүндүм, кубандым. Ош облусу боюнча жогорку балл алган окуучулар быйыл 60%га жогорулады. Бүтүрүүчүлөрдү өкмөттүн оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү куттуктады. 229 упайды алган алтын тамга ээлерине ноопу ыйгарылды. Алай жана Ноокат районунан бүткөн окуучулардын мугалимдерине 10 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Калган окуучуларга уюлдук телефон тапшырылды. Мындай самалыкты уюштуруу менен аймактагы орто мектептерден бүткөн мыкты бүтүрүүчүлөргө ыраазычылык билдирүү, алардын мындан аркы окуусуна дем берүү. Жылдан жылга кичине өсүш бар. Мурунбай 50%га жетип андан кичине көбөйтүп атканбыз. Анан эң негизгиси ушул жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан балдарыбыздын жыйынтыгы да жакшы болду. Аймактагы эң көп алдыңкы орунга жетишкен алтын тамга ээлери Алай, Ноокат жана Кара Суу райондорунун бүтүрүүчүлөрү табылган. Быйыл тестирлөөгө даярдыктар үй шартында өтүп, онлайн даярданган алтын тамга ээлери кыйынчылыктар жөнүндө айтышты. Бул карантиндин бизге чоң таасир этти. Себеби даярданууга бир нече тоскоолдук болду, орто жылдырылды, жана ал жерде маска тагып, мындай ыңгайсыздыктар туудурду. Республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 21 июлда белгилүү болгон. Аймактан биринчи орунду алган Алай районунун мектеп директору буга чейин да жыл сайын алтын тамгага ээ болгон окуучулары болгонун айтып берди. Жаңы мектеп түшкөндөн бери 3 жылдан бери Кудайга шүгүр ийгиликтер көп болуп атат бизде. Андан кийин Улам Перимовдун дагы рекорд окуу борборуна спонсорлук кылып бекер 2 ай окуду. Ага дагы рахмат, анын дагы аябай эмгеги чоң. Эске салсак, быйылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөгө 43 245 окуучу катышты. Эң жогорку алтын тамгага 53 бүтүрүүчү жетишкен. Тестирлөөгө катышуудагы босого баллы 110 балл деп белгиленген. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары.